COVID-19 илдети биздин өлкөгө да жеткенден кийин биздин тынч жашообузга бет каптардын жана антисептикалык каражаттардын сүңгүп кириши баарыбызга белгилүү. Ататалган каражаттардын оорудан канчалык бир деңгээлде болсо дагы сактаарын медицина кызматкерлери тастыкташат. Айланага көз чаптырып көрсөк, кала тургундары мурдагы жай баракат жашоосуна кайткандай дегенибиз көпчүлүк бөлүгү бет капсыз жана айрым тойканаларда тойлордун маракелердин өткөрүлүшү. Деги эле сиз санитардык эпидемиологиялык эрежелерди туура так сактап жатасызбы, же болбосо оорунун күчөп кетпешине кандай өбөлгө түзүп жатасыз деген суроо менен шаардын тургундарына кайрылууну туура көрдүк. Биз менен бир толкунда болуңуздар. Коронавирус илдети күндөн күнгө күчөп жатпайбы? Анан ушул оорунун жайылбоосуна кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Маска тагам, көпчүлүк үйдө болом. Чыкпайм. Бүгүн чыктым, үйдө эле болом. Үйдө эле болосуз. Ооруну көп деле маалыматым жок. Мен ишенбейм, оору бар экен. Ишенбейсизби? Булар просто бийликтегилер чыгарган не ғой Деп ойлойсуз, э? Ошо өлгөн, вирус болгон адамдарды чындыкка чыгарбайбы? Просто нелерин гана айтып атыр го, баландай өлдү, баланчасы ааруп жатыр. Просто анан недегилер го, чоң жактагылар гана сүйлөп жатыр го, ортодо акчаны бөлө албай жатыр. Канча мамлекет дүйнө жүзү боюнча, короче, ортодо бир акча бар да. Миллиардтан жетпейтин акча, сону дүйнө жүзү бөлө албай ошондой калкты сондай кылып алдырып жатыр. Мен ишенбейм мен. Просто простой мындай бизде простой адамдарды алдаонун неси го өмүрдө. Өлдү коронавирустан, мисалы, коркутуп жатыр. Больницага любой адам алдында барды го, барып жаттык го, мисалы, больницага. Спокойно дарыленип чыгамыз, э. Азыр больницага бардыңбы, болду, коронавирус деп киргизет дагы чыгармайт. Эми көпчүлүккө барбайбыз. Ошо үйдө эле болот. Ар бир адам өзүнүн эмесин өзүнүн ден соолугу үчүн ден соолугун сакташ керек да. Анан мисалы 1,5 метр алыстыкта болгула дейт. Аны эч ким сактаган жери жок мисалы. Баары эле мондай кырылышып, тыгылышып эме болот атпайбы? Кай жерге барбасын баары эле сактаган жери жок. Ар ким өзүнүн ден соолугун ойлогон жери жок. Мен оюмча ошодан маска тагынгандар тагынып атат, эми тагынбагандар ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн күрөшүш керек да деп ойлойм. Ооба, ден соолук үчүн күрөшүш керек деп атасыз, бирок ошолор дагы туура эмес жоопкерчиликсиз мамиле кылган айынан канчалаган башка адамдар дагы жабыркап жатпайбы? Анан сиз өзүңүз дагы кам көрүп жатасызбы? Ооба, албетте. Мына антисептигим бар, жаңы эле айтайынбы? Антисептигим бар, мен маскам бар. Эметип жүрөм. Анан азыр паркка келдик неберелерим менен. Ооба, кыскасы кам көрүп жатасыз. Кам көрүп жатабыз. Туура сактап атам мен эрежени. Негизин айтканда, мен деле азыр мына Бишкекке башка айылдан келдим, ошондо деле кирип атканда уже маска тагынып, антисептиктерди колго чачып кирген жерден, морун сатып алган жерден өзүм эле мына эч ким айтпай эле чачты, өзүм чачып атам. Эрежелерге кармап атабыз, Кудай сактасын эми. Ооругабы мен көп ишенбейм. Негизичи барбы жокпу? Эми деген баланча ооруп калды дейт, анан айыгып кетти дейт. Эмнеден айыгып атат? Кандай болуп атат? Ошого мен түшүнүгүм жетпейт да. Айтса ачык эле ошо баланча дары ичти, баланча укола салды, ошондо айыгып кетет десе, ошондо может быть ишенет элек. Жөнүнө мына айыгып кетти, кой сүйүнчү деп кой телевизордон атак. Эмне үчүн айыгып атат? 14 күн ичинде эмне дары ичип атат, эмне укол алып атат, түшүнүгү жок болуп атпайбы? Салам Диле, өзүңдү коронавирустан сактоо үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасың? Эртең менен турганда, туалетке барганда, тамактанардын алдында колдорумду самындап жана антисептик сээп жатам. Эшикке чыкканда маска тагып жүрөм. Өзүңүздөр сурамжылоодон байкагандай, шаар тургундарынын көпчүлүгү ооруну бар экенине ишенбесе, азчылык бөлүгү эрежени туура так сактап жатканы менен биз менен бөлүштү. Эмнеси болсо дагы дүйнө жүзүнөн келген апат эртерээк бүтсө экен деп тилейбиз. Жалпы журтка ден соолук каалап өтөбүз. Эгерде видеолорубузду толук түрдө көргүңүз келсе, YouTube'дагы Ариньюз баракчабызга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кызматыңыздарда ай турган Сейитбекова болдум. Ден соолукта бололу.